Акындарга, жазуучуларга кулакка кашкыл өтөлү. Эгерде сиз ыр жазууга ашыгыңыз болсо, алдыда биздин эфирде өткөзүлбөй, биз менен бирге болуңуз. Студиябыздын меймандары менен биргеликте эмне тууралуу сөз болорун кененирээк айтып беребиз. Байланышка чыгуу үчүн 59 27 шаарыбыздын коду 312 0995 23 20 81 WhatsApp номерларына SMS билдирүү калтырыңыз. Биз келген коноктордон жооп бергенге аракет жасайбыз. Жаш акындарга арналган Жаш толкун 2022 экинчи республикалык конкурсу старт алды. Бул конкурсту Чыныбай Турсунбеков атындагы коомдук фонд уюштуруп жатат. Студиябыздын меймандары бар. Дал ушул конкурс тууралуу сүйлөшөбүз. Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун негиздөөчүсү Нуржан Тентимишова, Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култеген агайыбыз жана Замана студиясынын алып баруучусу акын Атакан Кожогулов агайларыбыз. Ассалому алейкум, кечиңиздер менен. Алгач эле ушул конкурс тууралуу сурагым келип турат. Былтыр дагы өткөн жай айында. Быйылкы конкурста былтыркыга салыштырмалуу кандай өзгөртүүлөр кирди? Эми биздин конкурс жаш акындарга арналган. 18 жаштан 35 жашка чейинки акындар катыша алышат. Быйыл деле ошондой. Бир өзгөчөлүгү бар. Былтыр биз биринчи этапта 20 жаш акынды калыстар тобу тандаган. Быйыл болсо аны 10го чейин кыскарттык, 10 акын тандалып алынат. Экинчи этап болсо көлдө барып өтөт. Экинчи этапта биздин акындар өздөрүнүн ырларын, экиден ырын окушат. Бир Чыныбай Турсунбековдун бир ырын окушат. Анан биринчи күнү аларга бир эртеңки күнгө бир ыр жазып келгиле деп тема берилет. Экспромтта ыр жазыш керек да бир күндөн. Эртеси күнкү ошо өздөрүнүн ырын окушат, тема менен берилген тема боюнча ырларын окушат. Анан ошо менен калыстар тобу жыйынтыгын чыгарышат. Эмне себептен 20 акындан 10 акынга түштүк ылыйга? 20 болгондо өтө эле көбүрөөк болуп калат экен, жакшы көңүл бура албай калат экенбиз аларга. 10 акын болгону баягы көбүрөөк аларга көңүл буруп, алар менен жакшы таанышып, анан бул жылы дагы бир өзгөчөлүк болуп атат. Биз былтыр улуу муундагы акындардан 5 акынды чакырганбыз. Ошолордун арасында мынакей Атакан мырза да бар болчу. Быйыл болсо ошо чакырчу акындарыбызды 15-20га чейин алардын санын көбөйтөлү деп атабыз. Бул конкурсубуз жайында көлдө бир поэзия фестивали катары өтсүн деп атабыз. Ошо биздин жаш 10 акыныбыз барып алып, улуу муундагы акындар менен жакшы бир баарлашканга мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Алардын ырын угушуп, алардын бир кеңештерин угуп, өздөрүнө бир жакшы бир натыйжа алабы деп ойлоп атабыз да. Экинчи жагынан 10 болсо, демек былтыр 20, быйыл 10 болсо, экесе бар тууrak болуп атат. Ал дагы бар. Агай, былтыр сиз калыстар тобунда мүчө болгонсуз. Быйылкы ырлардын, былтыркыларын сурай турган болсок, былтыр дагы копиялуулук сакталган акындарда. Аты жөнү жазылган эмес, текшергенде аны акын дагы билбейт, текшерип аткан калыстар тобу да билбейт кимдин ырын текшерип аткан. Быйылкы плагиаттан качуу деген да бир темалар бар да. Биз былтыр ошол жаш акындарга эскерткенбиз, анткени ошолор кайрадан да катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Болгону жана жеңүүчү болгон киши катыша албайт. Мындай ардактуу мейман катары катышы мүмкүн. Анан мындай конкурсант болуп катыша албайт. Ошондо да айтканбыз, быйылкыларыңарды кийинкиде көрсөтпөгүлө. Жаңырлар менен келесиңер деп. Анан азыркы шарттарда ошондой, эми жаңырлар менен катышыш керек. Эгерде мурда катышкандар болсо. Мурда катышпагандар болсо, каалаган ыры менен катыша алышат. Эмне себептен жашы 18ден 35 жашка чейин? Биз конкурстун аты деле Жаш толкун. 18ден 35 жашка чейин деп эмне үчүн бул жаш эмесин алдык? Анткени эми бул жаш акындар болот. Аларды дагы эл жакшы тааный элек. Биз ошондой жаш акындарга бир мүмкүнчүлүк түзүп берип, алар баягы ушул конкурска катышып, эгерде баягы Чыныбай Турсунбеков атындагы премияны утуп алса, биздин премиянын көлөмү 100 000 сом, ошол акчага өздөрүнүн биринчи китебин чыгарганга мүмкүнчүлүк алышат. Эми жаш акындар элге таанылыш үчүн эң биринчи китебин да чыгарыш керек да. Биз ошол мүмкүнчүлүктү түзүп берип атабыз. Анын үстүнө экинчи жагы бар, бул 35 жаш деген салт болуп калган. Бул совет доорунан бери жаш акын деген, жаш жазуучу деген 35 жашка чейин деп дайыма ушуну көбүнчө колдонуп келишет. Ошол салт болуп аткан жагдай. Кээ бир акындар
бул элдин арасында былтыр дагы социалдык тармактарда суроолор болгон, ошол себептен сурап атам. Мүмкүн жашка бир 40 жаштан 45 жашка чейин мүмкүнчүлүк бересиңер, анткени менин 35 жашымда ушундай мүмкүнчүлүк болбогондуктан мен катыша албай калдым эле деген дагы суроолор туулгандыктан сурап атам. Мүмкүн жаш толкун дебей кийинки жылдары бир башкача форматта өткөзсөк. 35 жаш деген жакшы жашты өзү. Анан 35тен 40тан өткөндөн кийин ал кишини жаш деп эсептешке болбой калат. Ошон үчүн бул биринчи кезекте ошол Чыныбай Турсунбеков атындагы сыйлык да, мына фестиваль дагы ошол жаш акындарга эсептелип атат. Андыктан 35 жаш менимче абдан логикалуу. Facebook социалдык тармагында дал ушундай суроолорду узаткан акын агалар, акын эжекелер бул нерсе 35 жашка чейинги гана чектөө коюлган экен. Балким сиздер 35 жаштан жогорукулар, мынакей быйыл Нуржан Давлетбеков айтып атат, 40 жаштагы, 45, 50 жаштагы акындарды мындай бир тажрыйба алмашуу максатында кененирээк көбүрөөк алып баралы деп атат. Алар мейман катары, мына былтыр Атакан барып ушундай катышкан. Ошо мейман катары, ардактуу мейман катары, жана жаштарга насаат өзүнүн тажрыйбаларын айтуучу катары алар көбүрөөк катышат быйыл. Жакшы. Атакан агай, былтыр фестивалдын ардактуу коногу катары ошол жерден көргөн билгендериңизден кеп салып, анан колуңузда турган китептен бершеңил ыры окуп алсак дагы болбой калды? Ооба, жакшы. Мен ошолго конок болуп барбадым, анан өзүмүн жаштык эсиме эстедим. 90-жылы мен дагы Кожогелди байкенин эсинде болуш керек, Алыкулдун Ак Боз аты деген фестиваль өткөн. Ошондо мен 20 жашта болчумун, 20га жаңы чыккам. Жаз болсо керек эле. Фестивалды мен Жазуучулар союзунда чыгармачыл жаштар секциясынын башчысы кезинде өткөргөнбүз. Алыкул Осмоновдун юбилейине арнап. Ошол күндөрдү эстедим. Ошондо 20 жашымда эстедим. Мына Кожогелди байкелер, Кыргыздын чоң акындары Омор Султанов, Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбек, Рамис Рыскулов, чоң жазуучуларды ошол жерден биринчи жолу көргөм. Биринчи жолду көрүп кубангам. Ошол убакты ошол Чыныбай агайдын Жаш толкун деген фестивалда катышып аткан жаштарды көрүп ошону эстеп отурдум да мен. Анан Кожогелди байкелде кошулат болуш керек. Ошол убакта биз ошо катышкан балдарда эмнегедир мен өзүм андай жасалчу эмесмин. Азыркы балдар күчтүү жазышат экен. Анан агайда байкады болуш керек, Кожогелди агайда. Абдан күчтүү жазышат экен. Поэзияны бул кыйын нерсе да, бат эле боло калбайт. Көп окуш керек, ырда жашаш керек. Кыскасы ыр татал да, анан азыр ыр жазгандар көп болуп атпайбы. Фестивалдан таасир калтырганы мыкты келечектүү акындар, кыздар бар экен. Ошолор андан ары да умтулуп абдан жакшы болду. Алар менен мынакей мастер-класстар өтүп атты. Кожогелди байке мастер-класс өттү, Карбалас Бакиров өттү мастер-класс. Биз менен да жолугушуулар болуп атты. Бизге суроолор берилип атты. Анан ыр окуштук жаштар менен бирге. Ырдадык, ыр окуштук. Кыскасы ушундай камыр-жумур болуп көп нерселер өттү да. Анан мисалы Кыргыздын жакшы 7-нин бири Кыдыр деп койдук, 7 дубаныбыз бар. Ошол эле Баткенден келген кыз менен Нарындан келген бир жигит жакшы таанышып, мисалы алар жакшы үй бүлө да куруп калышы мүмкүн. Бирок ошончо дагы пикир алышып, ырларын окушуп, көлдүн жээгине барып окушту. Таанышуу болду да. Таанышуу. Көлдү биринчи көргөндөр бар. Ооба, сонун болду. Кыскасы таасири жакшы болду. Теге Атакан айтып атпайбы? Бизге караганда азыркылар жакшы жазат экен. Вознесенскийдин ыры бар да. Постарел как робот 6, когда робот 8 есть дейт. Анысыгырындай быйылкы мейман болгон же болбосо быйылкы өткөн жылы катышкан жаш акындардагы быйылкы жаш акындарды жаңы катышкандарды көрүп мындай бир сүрдөйт болуш керек. Жакшы. Эми поэзияда робот 8 келгендей. Робот 8. Ошол 89-жылдары Чыныбай байке менен таанышкам, 89-90-жылдар. Студент болчумун. Анан бул китеби 94-жылы чыгыптыр. Мен үйдө алган экенмин, ушул бар экен. Ошол жерде өскөн жерди сагынуу деген ыры жана аягында бир сабы бар. Жалбырагын
катың менен салыбый, карындашым биздин жалгыз кайыңдын деген. Ушул ыры дагы мындай менин жүрөгүмө жакын да, ушундай поэзия мага жагат. Ошону окуп берейин. Өскөн жерди сагынуу. Чыныбай Турсунбековдун ыры Өскөн жерди сагынуу. Түшкө кирип талааларың эгиндүү, адырларың жай каптаптан чарчаган, ак тамдарың чай кайнаткан келиндүү, карыларың сакалдарың жайкалткан, нарындайраң кышта бир аз тартылып, жазда жайда сайга батпай чамынган, короолоруңан топураган мал чыгып, кермелериң толтура кир жайылган, 10 баланын бириси жок жаныңда, чал кемпириң жетимсире отурган, күндө бир мал каттап турчу айылга, почта тарткан үстү жабык машинаң, алп тоолоруң көк чөп басып этегин, чокуларың кетпес мөңгү каптаган, кайрымагым кетеримде кепенин бир бучуна аны сайып таштаган, түн ортосу мен уйкумдан ойгонуп, сагынычын тарката албай жүрөктүн учкан куштай, жет деп сага зуу коюп, шашып жазып айылга кат жөнөттүм, сагынычым толуп ташып баары бир кабарың уккум келет айылдан, жалбырагын катың менен салыбый, карындашым биздин жалгыз кайыңдын. Ушундай ырлар бар экен. Керемет чыгыма. Атакан агай, Чыныбай агайдын ырларынан өзүңүз да ыр жазып жүрөсүз. Эмнелерди байкайсыз? Кандай таасир аласыз? Мынакей Кожогелди байке отурат, баягы таланттар муун болуп келет турбайбы? Анан ушу Кожогелди байкелердин муунан келген мыкты лирик акындардын бири ушу Чыныбай байке. Бая поэзияда калп жасалбайсың, калп деле жазып коюшу мүмкүн акындар, жасып, сүйбөсө деле сүйдүм, сагынбаса деле сагындым деп турчу. А бирок чын эле сагынып, чын эле сүйүп туруп жазса, күчтүү чыгат да. Мындай жасалмалуулук жок, лиризмди байкайм, жумшак лиризмди. Анан бир күтүлбөгөн салыштырууларды байкай алам да. Мен эми адабиятчы эмесмин, бирок мен мурда окучумун да. Азыр бүгүн ушул жака келатканда түштөн кийин бир сыйра бардык ырларына көз жүгүрүп чыктым. Же адам көз өтүп кеткенден кийин ырлары дагы бир башкача болуп калат экен да. Мага ошондой туюлду да. Мурда тирүү кезинде эмнегедир мен эми Чыныбай байке мындан да мыкты ырлар жазса керек деп ошентип ойлочумун да. Адам көз өтүп кеткенден кийин баягы бир ойчулдун айтканы бар. Адамдар көз өтүп кеткенде сүрөттөрү бир муңайым болуп калат экен да. Анан бул ырлар деле ошондой болот да менимче. Башкача бүгүн мурда деле окугам бул ырларды, анан бүгүн башкача бир сезимдерге туушар болдум да мен. Бая аябай жарымына чейин окуп келип анан бул өзүмө жаккан жагы бар, ырга айланган сезимдер жагы өзүмө жагат да. Ошол жака кеттим, бирок бир башкача таасир калтырды мага. Мен дагы бир айтып коеюн деген нерсем, бул Чыныбайдын экинчи китеби Шаарда жоголгон сөз деп. Биринчи китеби китепчеси мынакей Кожогелди болуп, чогуу 23 жаштарында чыккан. 23 жашта ал кезде мындай бир кутучада 4-5 китеп чыгат эле. Ошо бир кутучанын ичинде Чыныбайдын жүрөктөгү жаңырык, менин Жол чырак деген китептерибиз чыккан. Анан сатып алып туруп анан кийин Чыныбай бул сеники, бул меники, бул сеники, бул сеники. Ал кезде Советтер Союзу болчу да, өкмөт чыгарып берчү. Жөн эле чыгарып бербей, еще гонорар төлөчү. Бирге эмес. Бир название менен чыкканда, анан кийин бир алып алсаң мындай деп. Анан ошо ал биринчи китептери гонорарды да ошондо биринчи китебинен алган. А бул болсо 94-жылы деп атпайбы? Бул китептеги ырлары ошо 30 жашында жазылган ырлар. Мен азыр эсимде ошондо ушу китебин чыгарам деп Чыныбай аябай чуркап, ал кезде уже эми Советский Союз развал болуп калган кезде демөөрчүлөрдү издеп таппай, анан корпорация
корпорация, Азиада деген корпорация ачылган. Ошол кезде аябай катуу иштеп, анын дагы кожоюндары ушу адабиятка чукул адамдар болушу керек болчу, по-моему, журналисттер Чынобай ошо Азиада деген корпорацияга да барган. Жардам сурап ушу китебимди чыгарып берип койгулачы деп. Анан бирок жардам ала алган эмес. Ошондо эсимде аябай ушундай капаланып бир келгенде үйгөчү, анан кийин да чуркап жүрүп анан чыгарды да бул китебин. Муну деле Могу китепти карасаңар да ошол кездеги китептер бүт эле ушундай болчу. Аябай жөнөкөй. Аябай кагаз да жөнөкөй, бүт. Ошо бүгүнкү күндүн китеби бул. Салыштырышка болот да аябай. Биз эми өнүккөн жокпуз, жок эле жок деп атпайбызбы? Бу деген менен кыйла нерсеге келдик. Анан кийин могул шаарда жоголгон сөз деген аттагы бул Чыныбайдын баягы жан дүйнөсүнө аябай жакын да, анткени Чыныбай менимче биринчи эң мындай бир кызыккан темаларынын бири, элеттиктин шаарды өздөштүрүүсү. Элеттик кишинин шаарга келгендеги жан дүйнөсүн аябай көп чагылдырчу да. Ошол мына китепте дагы ошол шаарда жоголгон сөз. Абдан ойлонтот мындай карасаң. Анан кийин эми Чыныбайдын чыгармачылыгы ошол абдан жаш кезинде мындай бир абдан алымдуу, популярный акын болчу. Жолугушууларга көп бара тура эле тиги Грузияга бир жибергенибиз эсибизде. Мен тиги Жаштар союзунун жаштар секциясын жетектеп турган кезинде. Бирок ошондо аябай эргип келген. Мондай эргип тим менен аябай болуп, лауреат болуп келип, Грузияны биринчи көрүп, анан кийин баягы эң активдүү акындардан болгон да, эң активдүү. Анан эле баягы биз ишенген партия жоголду, заман башкача болуп өзгөрдү, тигинти минти, анан кийин баарысы өзгөрдү да. Анан ар кимибиз тырмалаңдап оокатыбызды кыла баштадык. Чыныбай болсо Түркияда иштеп жүрүп, анан кийин баягы бизнес жагына Нуржан экөө аракет кылып ал жагына кетишти. Анан эми эң негизгиси адамды чыгармачылыкына мындай бир түбөлүк кармап тура алат да. Ошон үчүн мынакей Чыныбай өмүрүнүн соңунда да бир топ ырларды жазды. Ол китептин эски ырлары да, жаңылар да бар. Андан сырткары, мындан сырткары мунду түрк дүйнөсүнүн адабиятынын 20-жылдын адабиятта котормолор бар. Көп акындарды которгон, түз которгон. Түз түрк тилинен түз которгон поэзияны. Биринчи кыргыз акыны. Анан кийин биздин алдыбызда бир жакшы максатыбыз бар. Могул Нихал Атсыз деген түрктөрдүн баягы көкжалдардын өлүмү деп которгон Чыныбай. Куртлардын өлүмү деген тарыхый абдан эң популярдуу роман которгон экен. Менимче азыр эми келечекте эндиги жылы балким ошол китепти кайра басып чыгарып, жакшылап редакциялап тигинти, анан кийин ушундай могу сыяктуу бир жаркыраган китеп чыгарып койсок, менимче ал түрк-кыргыз байланышына дагы абдан кызмат кылат. Чыныбайдын өзү дагы Түркия менен Кыргызстандын, Түрк эли менен Кыргыз элинин байланышы үчүн абдан чоң эмгектер жасаган киши да. Бүгүнкү күнгө чейин ошол кандай иш, чара, салтанаттар болсо, Чыныбайдын могул чыгармачылыгына байланыштуу. Түрк достору дайыма келип, катышып, кези келсе көздөрүнө жаш алып дегендей абдан бир колдоп нетип жүрүшөт. Анан ошол китеп дагы бизди абдан бир жакшы мындай бир баалуу китеп болот деп ойлойбуз. Жакшы. Нуржан эже, сизден сурагым келип турат. Чыныбай агай көзү тирүү кезинде бир тар чөйрөдө сүйлөшүп калганда айтты эле. Мамлекеттик иште жүрүп, чыгармачылык бир топ эле калып калды, көп ырлар жазылбай калды деп айтты эле. Ошондой эле болду. Чыныбай эми баягы Чыныбайдын өмүрүн караганда бир 3 этапка бөлсө болот да. Ошо 35 жашка чейинки Чыныбай поэзия менен алектенди, илим менен кандидат наук болду. Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон 35 жашка чейин. 35 жаштан кийин эми баягы жашы өзгөрүлүп кетти деп Кожогелди айтып атпайбы? Жашы өзгөрүлүп кетип, негизи айла жоктон ишсиз калган үчүн андан кийин бизнеске барган. Анан 50 жашка чейин ошо бизнесте
болду. Баягы бизнесте биринчи барганда аябай эле оор болду да, баягы үйлөрдү өзүбүздүн туугандардын баарын залогко коюп, кредит алып, ошолорду иштетебиз деп, кээ бир кредиттерибизди алдаттырып ийген да күндөр болгон. Ошон үчүн баягы күнү түнү чуркап иштеди. Ошол кезде негизи ыр жазганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Жазган жок десем болот. Анан кийинки 3-чү китеби бар, Жалын тоо деген. Аны чыныбай как раз чыгарганда дагы аябай чоң, мен айтып калам, ушу Кожогелдиге чоң рахмат. Поэзияга Чыныбайды кайра бурган киши ушу Кожогелди болду. Чыныбай улам эле чалып эле чике досум, сен жакшы акынсың, ырларыңды токтотпо, кайра жазгының кел, 50 жылдыгыңа китебиңди чыгаралы, мурунку ырларыңды чогултасың, дагы жаңыларды кошкунуңду. Анан ошондон кийин анан Чыныбай ал кезде уже эмеде болчу, политикада, саясатта болчу. Чыныбай кайра ыр жаза баштады, ырларын кошуп, анан ошо 3-чү ыр жыйнагы чыгып калды, тиги ыр китеби чыгып калды, Жалын тоо деген. Мен Ошто жашап калдым. Анан көп байланышыбыз деле болгон жок. Жана бизнесте жүрүп аттı булар. Анан кийин байланышыбыз деле болгон жок. Анан мен Оштон келдим Бишкекке. Бишкекке келип Чыныбайга жолугуп, анан кийин тигин баягы аябай мындай каалап турат да. Сүйлөссөң тим эле көздөр жалындап деген тип ошентип, анан кийин Нуржан айткандай баягы мурдагы мыктакын экендигин эстетип, деген тип минтип, анан даже мына китептер каякта экенин билбейт экен. Могу китеби каякта экенин да билбейт экен. Анан бизнесте чындыгында жазган жок. Анан мен келгенден кийин ошо 1 жылдай неме кылдык, анан кийин саясатка келди. Саясатта жүргөндө жазды, иштеди. Эми конкурс тууралуу да сурайлы. Анткени биздин WhatsApp номурга келип түшкөн билдирүүлөр да бар экен. Кутмандуу кечиңиздер менен агайдын атын өчүрбөй ушундай поэзия кечелерди уюштуруп жаткан, конкурстарды уюштуруп жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Агайлар иштериңизерге ийгилик болсун. Конкурска катышуу үчүн кимге байланышабыз, шарттары кандай болот деген суроону калтырган экен көрөрмандарыбыз. Бизде тиги Facebook'та Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун баракчасы бар. Ошол баракчага кирсе эле, Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд деп баракчага кирсе эле, ошол жакта биз конкурстун шарттарында жазганбыз, кандай канча ыр жибериш керек, ал ырлар кайсы шрифт менен, кандай менен, адреси, электронный почтанын адресин бергенбиз. Эгерде электронный эмес, кагаз түрүндө жиберебиз десек, белки почтовый индекс ошо адресте офис Чыныбай Турсунбеков атындагы фонддун адресин да бергенбиз. Ошол жактан баарын таап алышса болот. Ошо Facebook'тагы Чыныбай Турсунбеков атындагы фонд деген эле баракчага киришсин. Кайсы вакытка чейин жиберсе болот? Жиберсе, эми бизде мындай болуп атат, 15-июнга деп айтып атабыз. 1-июнь дегенбиз, бирок азыр биз эми кыргыздар ошондой эмеспиз, жүрө беребиз, анан бир күн калганда мына эмесе деп ырдын баарын жиберишет. Анан биздин калыстар тобунун мүчөлөрүнө аябай оор болот. Былтыр мынакей бизге 200ден ашык акын ырларын жиберген. Ошолордун ичинен тандалып атып, баягы биздин конкурстун талабына туура келген ырларды, акындардын ырларын тандаганда 126 акынды тандап алганбыз конкурска катыштырып. Ошо 126 кишинин эле эгерде 10дон ыры болсо эле ал канча ыр болот. Ошо былтыр дагы акыркы күндөрү келген, Айрыкча жакшы акындары. Ооба. Башында эле эме болуп калды окшойт. Биздин калыстар тобунун мүчөлөрүнүн баары эле сарсоно боло башташты. Айланайын, жакшы акын жок, ушундай ырлар келе бере беле деп аткан. Андан кийин бир кезден башталды. Баягы уже чукулдап конкурстун бүткөнгө чукулдап калганда аябай көп акын катышып, жакшы ырлар да келишти. Анан быйыл дагы биз ошо 1-июнь дедик эле, бирок азырынча дагы азыраак болуп атат. Бирок мен азыр кайрылып кетет элем, ошо биздин жаш акындарга бизди азыр карап көрүп атышкан болсо, эртерээк жибергиле деп. Биздин калыстар тобунун мүчөлөрүнө оор болуп калат. Акыркы күндөрү жибергенде сразу ошончо ырды окуп, аларды баалап, анан баягы эмесин койгондо булар да кыйналып калышат, биздин калыстар тобунун мүчөлөрү да. Ошон үчүн баягы эртерээк жиберилсин суранат элем. 15-июнга чейин жиберсе болот. Биринчи этап биздики негизи 15-июнда ырлардын баары чогулгандан кийин калыстар тобу аларды карап баалашат. Биринчи этап ошо менен бүтөт. Анан 10 акынды тандап алабыз. 10 акынды болсо 1-июлга
Экинчи этабыбыз 1-июлда башталат. 1-июлда биз уже Ысык көлгө алып кетебиз. Ысык көлдө 1-экинчи, 3-чү, 4-июль ошол жакта болушат. Ошол жакта экинчи этап болот. Экинчи этап деген жана айтпадым, алар акындар өздөрүнүн ырларын көркөм окуп беришет. Чыныбай Турсунбековдун ырында окушат. Андан сырткары дагы бир темага берилген ырды жазып келишет. Ошо менен Калыстар тобу аларды баалап, бааларын беришип, анан баягы эң мыктысын тандап, Чыныбай Турсунбеков атындагы премия менен жеңүүчүсүн аныктайбыз. Жакшы маалымат болду. Байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы, Кутман кечиңиз менен. Алло. Түз эфирдебиз. Сурооңуз болсо узатсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Азаматтарым 5-чи канал. Урматтуу көрөрман, үнүңүздү өктөмүрөөк чыгарып сүйлөсөңүз. Абдан мен кубанып жатат. Мен Карасы районунун Төркү жагынан, Алай районунун Берки жагынан Талдык деген айылында чалып жатамын. Атаган Кожогул отурат. О карындашым, ушундай берүүлөрдү берген сайын мен кубанычтамын. Демек, Кожогелди култеген эмоциональный акын мен абдан сыйлаймын. Турцияда иштеп жүрдү. Абдан сыйлаймын. Кыргыз маданияттын, кыргыз адабияттын өнүгүүсүнө абдан бар үчөймөртен зор салым кошконсуңар. Рахмат. Ар дайым дениңер сак, көңүлүңөр кулнак, өмүрүңөр узак болуп, алдыда кандай жакшы тилек максатыңар болсо, Алла жеткизген болсун. 75 жаштагы маданият кызматкери Рашыл билдирели. Талдыктан кабарлашып аттыр биздин көрөрманыбыз. Менимче ушул киши сыяктуу кишилердин баарысы бир эле баягы ыр жазган акындар эмес, баарысы жанындагылардын баарысына ойго чыкыртай, мынандай конкурс бар. Сен мынандай ырлар жазып жүрөсүң. Ошону мынандай кабарлашалык. Тиердеги мектеп, тиердеги кеңсе, баарысы активдүү болуп, ошо айлана чөйрөсүндөгү акындардын баарысынын бери катышууга мүмкүндүк түзүп, аларды багыт берсе абдан жакшы болот эле. Агай, конкурстун 1-чи этабында акындардын ырларында кайсы багытка көбүрөөк басым жасалат? Багыт тема жок, эркин кандай каалаган темасы болсун. Мына жободо жазылган болгону жанагы Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбеген жагдайлар болбош керек. Уят сөздөр, тигиндей мындайлар болбош керек. Улуттарды араздаштырган жагдайлар болбош керек, мындайлар кабыл алынбайт. Анан калган барысы эркин, эң негизгиси поэзия бая көркөм, чебер жазылган поэзия толук кабыл алынат. WhatsApp'ка келип түшкөн да суроолор бар экен. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Нуржан эже, ден соолук каалайм сизге. Кожогелди агай, чыныгы талантсыз, күчтүү акынсыз. Атахан күчтүү мырза, жакшы алып баруучу, Каракулжадан инилериңиздер салам жолдоп жаткан учуру. Дагы бир жолу кайталап коесуздарбы? Канча жаштан баштап катышса болот, жана ырларды кайсы багытка жөнөтөбүз деп суроосун калтырган экен. Акыркы саннары 638 менен аяктаган абонентибиз. 18 жаштан 35 жашка чейин. 35 жашка ошо жөнөтүп аткан күнү 35ке чыккан болсо кабыл алынат. 35 жашка чейин, жана эмне үчүн 35 жашка чейин экенин айттык. Анан эгерде жанагы сайтка кире турган болсо, баарысы жазылган. Эгерде Бишкекке келип кол жазма түрүндө берип ийе турган болсо, кайсын Кулиев көчөсү. Эми негизи Facebook'тагы эле Чыныбай Турсунбеков атындагы баракчага кирсе эле ошол жактан тапса болот. Шарттары жөнүндө, бул конкурстун шарттары жөнүндө ким катышса болот, кандай ырларды жиберсе болот, кандай шрифт менен жазыш керек, ошонун баары ошол жакта бар. Эми ал шерифи башкачараак болуп калса эчтеке болбой жибере берсин. Алай берсин. Маанисине көрүнүп турулат, Мен ырдын дагы эмесин айтып коеюнчу, ошо 1-чи этапта баягы ырлар келет деп атпайсызбы? Ырлар кандай бааланат деп 3 критерий менен бааланат. Ар бир критерийге баягы балл коюлат да, анан общий итогу чыгып калат. Ошондо 1-чи этабында төмөндөгүлөр бааланат. Биринчиси поэтикалык форманы билүүсү, тили жана техникалык чеберчилиги,
бийлиги, рифманын, калыптын, стилистиканын оригиналдуулугу. Экинчиси кыргыз тилинин нормаларын сактоосу. Үчүнчүсү таасирдүүлүгү, образдардын айкындыгы, маңызы, жаңычылдыгы, ой толгону чагылдыра билүүсү. Ушул 3 критерий менен каралып, анан бааланат да ырлар. Айтылган талаптарды туура так аткарып, айтылгандар эке эртерээк жибергенге аракет жасаңыз, анткени башында сөз болду. Убакыт аябай аз калган учурда эгер ырыңызды жөнөтө турган болсоңуз, калыстар тобу мүчөсүндө дагы бир топ түйшүк жаратып коет, сиздердин ырларыңыздарды текшерип, ага баа бергенге чейин. Атакан агай. Дагы бир жагдайды айтып коелу. Бизге калыстар тобунун мүчөлөрүнө ырларды бергенде, алардын аттары жазылбайт. Кайсы жерден экени, адрес жөн эле номер коюлган эле ыр келет. Ошону карайбыз. Купуялуулук сакталат, купуялуулук аябай сакталат. Баягы даже ырда аял кишиби, жигитпи, ал деле ырдан билинип калат ал нерсе. Анан кийин ыр каяктан келди, ал деле билинбейт. Кимдин ыры экени билинбейт. Бирок кээде жанагы биздин белгилүү жаш акындардын ырларын биз билебиз. Бул тигин ыр экен деп кээ бирлерин билип каласыңар. Жазмадан, оюнан, атактуу жаш акындарды. Анан дээрлик 80%, 90% билинбейт. Дагы бир нерсе, калыстар мүчөлөрүнүн атын да билбейсиңер. Ал дагы айтылбайт. Калыстар мүчөлөрүнүн ошол экинчи этап болоордо биз ошондо гана калыстар мүчөлөрү, бул жылкы конкурстун калыстар мүчөлөрү ким болгонун ошондо гана көргөзөбүз. Өткөн жылда бир мындай тажрыйба болду. Мен Түркияда элем. Мен онлайн катышдым. Бул жакта 4 отурат. Ошол жерден талашып тартышып. Анан кийин мындай кылалы, тигиндей кылалы деп баягы бири-бирибиздин пикирлерибизди айтып, анан кийин ар бир кол жазма, ар бир калыстар тобунун мүчөсү тарабынан бир корголот да, жакшы акын жерде калбайт, талаада калбайт. Атакан агай, сизден сурагым келип турат. Быйылкы эми азыр купуялуулук сакталат, бирок айтылбайт деп турат. Эми ал жерде сиз калыстар тобунун мүчөсү болосузбу деген суроону берсем, орунсуз болуп калат. Былтыркы өткөн конкурс тууралуу дагы бир ирет суроо бергим келип турат. Жаштардын аябай жакшы жазгандыгы сүйүндүrdү, кубандырды деп айттыңыз. Анан ошол жерде акындардын азыр аты чыгып калган акындардан сырткары жаш жазып келаткан акындарга эмнелер жетишпейт экен сиздин көз караш боюнча? Жаш суроо экен, жаш ошол 18ден жаңы өткөн жаш балдар бар экен. Анан көп окуш керек да. Көп окуш керек. Бирок ошолорду кубандырганы техниканы Кожогелди Байкелде байкатып болуш керек. Техниканы абдан өстөштүрүп алган балдар экен. Көп окуш керек да, көп окуш керек, издениш керек. Анан жакшы бат эле жазылбайт ал. Ошол ырда жашаш керек. Ошондой нерселер жетишпейт экен, изденүү керек. Анан бая жаш кезде ушундай болот. Баарыбыз деле башыбыздан өткөн 1-2 саат жазып алсаң жаш кезиңде укмуш бир асмандап жүрөсүң да. Ой, бир шедевр жазып салгансың. Анан ошондой сезимдер бар экен. Бул дагы мүмкүн жакшыдыр, бирок изденүү керек экен. Бирок бизде былтыркы конкурста 20 жаштагы Деңизбек Орозбай уулу деген жигитибиз Лейлектен келиптир, өзү 20 жашында экен. Ошол жигит, ошол акын дейинчи, ошол акыныбыз номинация утуп алды. Көрүүчүлөрдүн арзуусу деген номинацияны ошол жигит утуп алды. Эң кичүүсү, эң жашы ошо 20 жаштагы жигит болду. Лейлектен келиптир. Лейлектин бир айылынан келиптир азыр. Жана экинчи этапка чыккан 20 акындын бирөөсү ошол 20 жаштагы. Яна номинацияны утуп алат. Нарынан келгендер. Жаннат Сабырбекова, ал дагы жаш кыз экен. Ана Мырзагүл деген Айтымбек. Мырзайым Айтымбек. Ал уже улуураак, а берки экөө жаш. Алар номинацияны утуп алышты. Көрүүчүлөрдүн арзуусу деген номинацияны. Ошол былтыр байгелүү орунда бийлеген акындар, баш байген алгандар катышпайт, орундалгандар катыша берет, кайра, премияны ошол эки Чыныбай Турсунбеков атындагы премияны Бердибек Жамгырчиев утуп алган. Ал бул жылы уже катыша албайт, бирок биздин сыйлуу конобуз болуп келип берет да. А калган акындардын баары катыша берет.
Жакшы. Бул турган жумушка, алда өтө турган конкурска ийгилик каалайлы. Жасап аткан ар бир жумуштарыңыздар ушул кыргыз поэзиясынын, кыргыз адабиятынын өнүгүү өсүүсү үчүн бир зор салым болсун деп тилек айталы. Бизди көрүп жаткан жалпы көрөрмандарга, күйөрмандарга, жаш акындарга бир жакшы маалымат болду. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Буюрса алда конкурсту мыкты деңгээлде өткөзүп алыңыздар. Урматтуу көрөрмандар, 5-каналда Акча программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.